Assalamu alaikum agayın. Mınantip biz nat başta Sibirde жүргөндöй болуp чыгып калдыk эми. Себеби өткөндө мактап мен ошо жигитти колдодум эле, көп жакшы иштер жасап атат деп. Мына президенттин иш башкармалыгы башчысы Каныбек мырзаны Түменбаев беле. Ошо жигит иши кылып эме кылган, ой жакшы оңдойт экен, жакшы курулуштарды салып атат деп. Биз мынабы Айтматов проспектisi номер 1 деген мурдагы Ленин заводунун имаратына көчүп келгенбиз. Ошол иш башкармалыгы жасаган экен, абдан жакшы деп. Баягы жылуу кезде жакшы болуп аткан. Эми мынабы жылытуу системасы тармагы өтө начар экен да. Кондиционер деп коюп тур, эми ушул жерге канча мекеме ишкана көчүп келген. Баары тоңуп бир кабатына кирсең ысып аябай. Анан кондиционер менен ысыйт экен. Эми муну дагы сугунушкан го таң көр мырзалар. Ушинтип эле айтууга туура келет да. Муну жеген го дейм да. Болбосо мурдагы эле ушу борбордук жылытуу системасына кошуп эле жасабайбы? Ушу кондиционер деген Кытайдын бир шамалдаган эмесин алып келип, мына элди тоңдуруп, бүт канча мекеме ишкана тоңуп, жарымы ысып, кыскасы акыбал чатак болуп атат да бизде. Ошол Каныбек мырза уругабы муну жазайбы билбейм. Муну дагы Ташиевке кайрылабыз эми. Муну бир касып карап чык деп. Эми негизги тема мына менен чукул чыгып айтканга туура келип атат. Аны Facebook деген газетте окубай калдык деп, баарыбыз эле Facebook карайбыз, YouTube карайбыз. Анан көчөдөн байкап турмун, мен бир жаман маалымат чыгыптыр. Мына Айтматовдун, улуу Айтматовдун кыскартып айтканда, бүкүл айтканда бизге Манас Оосеки адабияттын шедеври, анан жазма адабияттын шедеври Айтматов деп атпайбызбы? Ошол кыргыз элинин, ак калпак кыргыз элинин урук таянычы, урук кенчи, байрагы, достоинствосу, орусча айтканда, улуттун. Анан ошол Айтматовдун мына эртең туулган күнү 95 жылдыгы белгиленет. Майрам болот да муну. Эми биздин кыргыз кайсы деңгээлде майрамдайт? Айтматов өлгөндө да туруштап кое албадык эле, мындай орой айтканда. Анан эртең 95 жылдыгын кандай белгилейт, аны көрө жатарбыз. Биз өткөндө газетабызда арнадык, сүйлөдүк, айтабыз, эртең да айтабыз. Эми Айтматовдун бүт аалам билет да. Мындай айтканда чемпион жазуучу. Мурда Шекспир көп тираж менен басылчу деп айтылат. Вильям Шекспир, Англиянын 2 кылым мурун өткөн драматургу. Азыр Айтматов алдыга чыккан. 180 тил эл окуйт. Дүйнөдөгү расмий тилге которулган. Ошонун көбүн майрамдайт, ал кыргыз эле эмес. Кыргыздан артык майрамдайт немистер маселесин. Европанын чоң ортосунда көп элдерде бул конференциялар болот, эртең чоң иш-чаралар болот. Аны бул жерде туруп эле мен мына интернет аркылуу көрүп билип атабыз. Даярданып өткөрүп атышат. Театрларда болуп атат. Айтматов деген дүйнөнүн кенчине айланган. Биз эмес. Анан ушул Айтматов жөнүндө бир Акжолтой Тукунов деген мырза бар экен. Өзү кызматкер экен, мамлекеттик кызматкер. Азыр иштейби? Мынабу монополияга каршы кызмат дегендин жетекчиси болуп жүргөн экен. Өз сакал коюп тур, сүрөтүнөн көрсөм. Бир азыр модный молдокелер көбөйдү го, мурутун шып-шап салып менен сакал койгон. Бир башкача кыргызга окшогон сакал койгон баатырлар көбөйдү да бизде. Ар кайсы агымдарда жүргөн. Ошондой бир дини кайыр, тили кайыр, дини деп айтканга болбойт, ама мусулманды, бирок мына улут безер мырза экен да өзү. Аны ким жазганда дагы жазганда Айтматов 32 жылда дейт. 32 жылда ошол биздин мындай мамлекет ушундай акыбалга түшүп калганы Айтматовдун күнөөсү. Айтматовду күнөөлөп атат да мындай айтканда. Биздин ушул бүт ал эмес Масалиевдин дагы кызматтан кеткенине, Масалиевдин өтпөй калганына дагы Айтматов күнөөлүү экен. Ал мырзанын Исановдун жана Бриштейн аркылуу жок болгонунда да Айтматовду күнөөлөп чекесин чыгарып атат. Анан берки майда билимсиз трибализмдин уузуна чыланган немелер өзү кыйкырып атышат ого өтөр. Айтматов деген бул ким өзү Айтматов?
Senin жүзүң да. Мындай айтканда, визиткаң эртең чет мамлекетке барсаң. Сени эч ким тааныбайт. Айтматовду айтсаң баары тааныйт дүйнөдө. Ушуга сыймыктанганын ортунда ушу юбилейге келип атса, бул мырза ас келгенсе ошону жылжытып чыгарып атат. Мына мындай экен биздин акыбалыбыз. Ал мамлекеттик кызматка ким алып барган? Бир сүйлөмүндө 4 ката жүрөт, грамматикалык 4 ката. Анан ошол дөдөрөп жазып атат. Андай айтпай эле коеюн, окусаңар болот. Масалиев кандай шайланбай калганы ал кездеги, Абсамат аке кандай өзү Москваны карап туруп алды да киши. Канча жаздыган жөнүндө. Мен эмес канча киши жазды. Шалдырап отуруп албадыбы? Бир эле президент керек бир мамлекетке деп. Анан биякта ит тартыш болду. Папка талаш. Болгон кыргыз эмне ким гана баш көтөргөндүн баары койду го. Анан айласы кеткенде мына академик биздин калемдеш агабыз Эркебаев Абдыганын жазганы бар го, канча жолу айтты, жазды. Анан Москвада жүргөн Айтматовго кайрылышып, анан Айтматов ал кездеги Асанкул Жумабеков КГБнын председатели. Аны менен акылдашып, анан бияк болбой атса, ал өзүн көрсөткөн экен, ал киши СПА баш тартып, мен ал колуман келбейт, жазуучумун деп. Анан кийин аны эми ошолордон көрө өзү болсо кандай болот эле, мен канча жаздым. Анан ал киши жазуучу болгон. Анан ушул Акаев, анда Акаев жаркылдап, аны Акаевди кайдан билдик биз? Баарыбыз билген жокпуз, жаркылдап Москвада сүйлөп атты. СССРдын деңгээлинде сүйлөп атты ошо кезде. Билимдүү киши деп, Акаев билимдүү болгон, оратор болгон. Ишке келгенде, президенттик ишке келгенде, таптакыр башка киши болуп чыкты да. Анан ага Бриштейнди алып келди. Бриштейнди алып келет, ал элчи болгон Айтматов. Мына азыр деле Садыр Жапаров азыркы президентибиздин жанында өткөндө сүрөтү менен чыкпады. Азим Рой деген каралар менен байланышып жүргөн киши. Жана Акылбек Түменбаев деген кудасы болуп чогуп отурган. Ал эми президенттин иши, ал кимдер алып келет? Президент аны аңдап түшүнүп, жуликпи, жулик эмеспи, афер эмеспи деп анан аны кетирет, узатып коет. Мына узатып коюптур, азыр издөө салып атат. УКМКнын башчысы баш болуп. Жетекчиси Азим Ройго. Сүрөтү турбайбы көчө. Ошо сыяктуу эле кеп да. Бриштейнде ошондо афер болсо, аны Айтматов кайдан билди? Аны чекесине жазып алабы? Дүйнөлүк фирмаларды жасап жүргөн киши экен. Биздин багыбызга ошол келди. Анан Акаев бер жактан, анан Акаевдин жанында кишилер болгон, анда кызматтык кишилер. Ошо менен анан мына Кумтөр деген чоң баляны биздин канча байлыгыбызды тоноп кетишти. Алтын деген. Алтын. Мына акыры эмне болдук. Анан ошонун баарына тиги жигит жылжытып өзү бир немени салып, анан Масалиевди коскоп чыгып, анан Исановду коскоп чыгып, элдин ичине бүлүк салып атат да. Мына жаңы типтеги образдагы мырзалар чыкты азыр. Көрдүңбү? Мүмкүн ал арка Аравиянын бир демесине жашынган эмеби, динчилдерге жашынган эмеби, динчилдер демекчи. Айтматовду мына мен мечиттерди көп кыдырып баян угам да. Баягы жылдары ушу Айтматовду жамандаган молдолор менен мен кармашкам кадимкидей. Ал Айтматов деген улут безер, зынаны жазат деп бир сабатсыз, улут тамырынан ажыраган, же Куранды түзүк билбейт, бир чала дин бузарлар бар да биздин арабызда. Ошолор Айтматовду жамандаганда мен кылым картар бир күн романында алып барып, анан ошону окутуп берсем, байке деп бир нарындык молдо экен, алдан да илгери милиция болуп жүргөн. Ал имам болуп алыптыр, ал Шумпай. Анан мен аны ордуна койгом да, кыскартып айтканда. Мына Айтматов билбеген, Айтматовду окубай туруп, анан ага бүтүм жасаган. Бул элге каршы деген сөз. Себеби Айтматов деген ал көптүн бир эмес, же Дүйшөн Керим эмес Айтматов деген. Ал улуттун байрагы, рухий байрагы. Манастан кийинки. Бизди дүйнөгө чыгарган киши. Ал бүгүнкү күндө Айтматов да пенде болгон албетте, каталыктарды кетирген. Бирок Айтматовдун ал атайлап кетирген эмес да. Атайын алып келип Бриштейнди алып келип, анан программалап, анан Акаевга салып берген эмес да. Могу жуликтин ишин кыл, анан Айтматов артынан шапкалганбы? Кана ошол Акжолтой Тукунов. Ошол жагында эле деп бербейсиң мындай болсо. Бүгүнкү күндө элдин маанайын бусуп, Тукунов деген, Акжолтой Тукунов деген. Кандай бир жакшы маанайда 95 жылдыгын белгилее деп канчадан бери сүйлөп атабыз, жазып атабыз.
Анан bir улут безер чыгып алып бүт элди усуп атат. Кечээкү мамлекеттин коопсуздугу жанагыдай митингге чакырат деп камап атат. Кээ бирлер мындай да камаш керек, мындай улут безерди камаш керек. Бүт трайбализм элдин ичине эме жик салып аткан, Айтматов токтоп аткан. Эртең Манаска асылып атпайбы? Манаска да асылгандар чыгат ушинтип. Улуттун намысына тийген, маанайын бузган. Караш керек да мунун кызматы, эгер иштеп атса караш керек андай кызматкерлерди, ушу мамлекеттик кызматкер ошол. Баалар болсо кетип атат, антимонополияга эмне кылып атат? Бир Тайлаков деген мырза чыкты эле, анысы монополия аттуудан азыр мен кабарым жок. Мен маркеттерде күнүгө дүкөндөрдөгү бааларды карайм. Баалар кошулуп атат, ыксыз кошулуп атат кээ бирлери. Акырын ар жактан бер жактан баягы бизде ач көздүк базар бардагы мына камчыбек ташип күрөшүп аткан жана базар бардагы президент өзү барып атат. Базар бардагы ушунчалык болгон, бизде жапайы соода болуп кеткен да. Өзү билет. Бүт тиги жашыруун ыргытып коюп акчаны налогто төлөбөйт, ошол чоң базар комдордогу жарым эле налог 3/1 төлөсө Кудай билет. Мына азыр кечээ Аскар Салымбеков Аргастан уступкага барып атат орусча. Мурда каякта жүргөн. Азыр кысканда мына баары кайра 2 эсе 3 эсе кардарларга арзан, ижара арзан болсун деп. Мурда ошол гумандуу ойлор келиш керек эле да. Элди эзе беришпей. Өз элине, өзүнүн туугандарына, кандаштарына бир контейнерди айланайын канча миң доллардан беришет экен го. Үйдө жатып алып 50-60 миң, 100 миң доллар алган байлар бар экен. Үйүндө жатып алып, бечаралар тиги кекиртегинен ашпайт, кредиттин үстүнө кредит болуп, анан эл да ошол психологиялык саска батканда. Бүгүн эми ошолорго ошондой күрөш жүрүп атса, ошону колдогон эл жок. Анан мынандай жетекчи сөрөй болуп жүргөн Тукунов окшогондор биздин улуттук рух байлыгыбызга чабуул баштап атат да кайра. Бияктан кыргыз тилин октолбой атабыз. Кыргыз эне тилин, мамлекеттик тил деп президент баштаган мындай чоң өнөктүк иштерди мыйзамга алынды. Ушуларды жөндөй албасак, ошол улуттун тили үчүн күрөшкөн Айтматов. Өзү анан мына Айтматовго ал Тукунов биринчи эле эмес, көз каман болуп сайылган Айтматовго. Ал илгери Айтматов жаза баштаганда эле билбегендерге айтып коём жаштарга. Айтматов жаза баштаганда Обон деген китеби чыккан, биринчи жыйнагы кыргызча Обон деген. Кыргыз мамлекеттик басмасынан чыккан. Обон деген 59-жылы, 1959-жылы. Ошол китеп чыгарганда анын ичинде бетме-бет Жамила, Акжаан деген аңгемелер бетме-бет Жамила болгон. Саманчын жолу кийин басылды. Мына ошондо Алы Токонбаев, биздин Залкар деген ошо кездеги адабияттын негиздөөчүлөрү. Алы Токонбаев аябай каршыгып чыккан ошондо. Мына Салижан Жигитовдун жазгандары бар го. Стенографиялык бүт документтер менен жазган. Мен да кийин окудум ошону. Ал Токонбаев көкүтүп, ошо кездеги Айтматов менен үзөңгүлөшүп жүргөн Токтогулот Абдумомунов, Насирдин Байтемиров, мына ушулар Айтматовду кокодон алышкан, жыйынга салган. Ошондо кайран Кеңешбек Асаналиев жаш окумушту Камбаралы Бобулов, Салижан Жигитов, айрыкча Камбаралы Бобулов менен Кеңешбек Асаналиев тикесинен тик турган да. Салижан экелер жаш экен анда. Анан Айтматов анан жазбай турган акыбалга келип калганда, шалдырап. Анан кайран киши мына Нагим апай акылдуу киши болгон, дагы бирөөлөр кеңеш айтып, анан Москвага барып, мына биздин боордошубуз, эгизибиз деп дайым айтам го, Мухтар Аузевдин көмөгү, ошол эле Твардовскийдин Огонек журналынын, кайсы журналдын редактору болгон. Анан Луис Арагонго чыгып кетти дагы, берки көз камандар көчүгүн ташка коюп отуруп калды деп жаздым. Мына ушул кечээ эле мааракеси өтүлгөн биздин баба дыйкан акыйкатты айткан деп таянабыз, айтабыз, сыймыктанабыз. Түгөлбай Сыдыкбеков жазып атат, бир мемуар китебинде жазып атат да. 1963-жылы элелдик сыйлык берилип атат Айтматовго. Эң жаш берилген сайыз боюнча. 1963-жылы тоолор жана талаалар деген жыйнагы, кичинекей жыйнагы үчүн Гори степи деген орусча Москвадан чыккан кичинекей жыйнагына
Leniндик сыйлык берилген. Бул өзү сенсация болгон Союзда ошол кезде. Орустар жеттеп келген ушул Кыргыз Айтматовго берип сал деп жап-жаш бойдо. Ошол китебине сыйлык берилип атканда түкө жазып атпайбы түкөбүз. Менин тоорасында романымда кошо коюлуп калды. Лениндик сыйлыкка альтернативный жана эме болуп, талапкер болуп. Анан мен ошондо мамлекет сыйлык берүү комитетинде мүчө элем дейт. А киши мурда алган да тиги Сталиндик сыйлыкты алган Түгөлбай Сыдыкбеков жанагы биздин замандын кишилери деген романдар үчүн 46-жылы 47-жылы алган. Анан ошол комитеттин мүчөсү экен Москвадагы. Анан дейт, мен анан чыгарып ишти дейт талкууга келгенде. Эми сиз катышып отурганыңыз болбойт, себеби ошо тоолор жана талаалар деген Айтматтын жыйнагы, анан Түгөлбай Сыдыкбектин тоорасында деген романы коюлуп калды. Анан мен эшикке чыгып дейт, түкө жазып атат. Мен сөзмө-сөз билем го аны. Анан мен эшиктин баягы калгасынан эмне болуп атат деп тыңшасам, Мухтар Аузовдон сурашыптыр, а киши да мүчө экен да. Сиз кайсы чыгармага артыкчылык бересиз десе, мен Жамилага дептир. Анан ошентип, анан мен албай калгам деп түкө жылаандын башын кылтыйтат да, мына акыйкатты айтайынчы мен. Кайран Залкар түкөбүз. Кийин айтып атат, кийин жазып атат. Мен таң калам да ушундай калпыс ойлорбу, чынбы бул. Маселен, Мухтар Аузов 60-жылы дүйнөдөн өтүп кетип атат. 60-жылы, 61-бі 60-жылы. Рак оорусунан 63 эле жашында ушу Москвада жанагы онкологиялык борбордо ошол эмеден наркостон турбай калган кайран киши. Өлүп калган. Ал эми 2-3 жылдан кийин Лениндик сыйлык берилип атат Айтматовго. Анан түкө эмне жазып атат, анда 3 жыл мурун каралган ба жерде. Же калпыс жасылганбы деп мен таң калам ушуну. Алар түйүү болсо сурайт элем, кийин окудум да мен булар. Ушундай бир көз каманчылык Айтматовду көрө албастык көп болгон. Бизден болгон, кыргыздардан. Балтанын сабынан болгон да. Анан кийин мен мына биле кийин 90 канчанчы жылы 90 жылдардын ороп арасында жаздык эме биздин мен студент кезинде делбиреп жакшы көрүп жүргөн, анан сүйлөшүп жүргөн, азыр деле жаман көрбөйм а кишини. Сүйөркул Тургунбаев деген таланттуу акын байкебиз бар. Ошо киши сандан санга Айтматовду мындай орой айтканда поктоп жазган. Анан эми анда биз делбиртеп кайра көрүү келди деп окудук. Анан Айтматов ошондо Айтматовдун залкарлыгы ушунда да. Бир жооп берген жок. Айтматовду мен айтып жүрөм да, Каранар. Жанагы Боронду Каранарда да ана өзү кыңк эткен жок. Сынга дагы бул киши мактоого да бир кыңк этип койгон болгон бир айкөл адам экен да. Анан Сүйөркул кийин айтат, менен катышкан ошону уккан байкелер бар азыр да. Мына Арашанды эс алып жүрсөк, Сооронбай Жусуев бир Сүйөркул Тургунбаев сөктү дейт. Айван деп. Сен ушу биздин пайгамбардай болгон Айтматовго тийишесиң, сен адам болбойсуң, сен деп аябай тилдеди дейт. Соке өзү сабырдуу киши болгон, ошол бир чындыкты, акыйкаттыкты айткан да ошондой. Ошондой биздин залкарлар азыр чындыкты айткан кишилер жок. Кой деп ушу Тукуновго тат тискиниңди дей турган киши жок да. Андан кийин эми жана Мелис Арыпбек деген жазды бир жөсү. Бир капкайдагы бир демелерди жазган да. Ага мен жооп бергем, азыр газетке ошо чыккандагы 19-жылы чыкканды мына Facebookка жүктөп жибердим. Акылман Айтматов арсыздарга алдын ала айтып койгон деген макалам чыккан. Эми бул Тукунов биринчи эле эмес. Бирок бүгүн кыргыз элинин маанайы, мынабу биздин турмушубуз, мамлекеттик процесстер жакшылыкка жылып бир баягы кыргызча айтканда куюшкан көтөрүлүп, жакшы маанайда болуп, эртең улуу агабыздын 95 жылдыгын белгилейли деп турганда, момундай көз каман чыгып атканы бул жакшылыктын белгиси эмес да. Бул элди узган, жанагы трайбализмди козуткан бир идеялар бар экен ал жигиттин. Бул айванчылык деп эле айтат элем да мен. Анан мындайды сабак алыш керек, сабак алмак турсун биздин сабаксыздыгыбыз. Кайран Айтматов өзүбүзгө жазган экен деп жүрбөйм, маңкуртчулук өзү. Мына маңкуртчулук деген термин бүткүл дүйнөгө тарап кетти. Маңкуртчулук деген терминди кийирди Айтматов.
Yani bu Salihcan ekenin ben böyle okudum da Айтматов жөнүндө kim mıktı жазган portretlerdi, мындай adayı makalalar деп düynөлүk жазылгандарын деле окудum. Bizde Айтматовдун жана томдуктарына чыкпадыбы. Андан мурун тияк менен окуп эле жүрчүмүн. Бирок өзүбүздүн эле Салихжан Жигитовдун алдына чыгып эч ким жаза албаптыр. Чыңгыз кантип чыгып калды деген бир чакан макаласы бар да. Шаңгырайт ыр. Ошондо окусаңар эми Айтматовду ушул алакандай дейт, аз элден чыгып калган өзү бир Кудайдын бир күчү дейт да. Бир сейрек көрүнүш деп жазганда, чындыгында бизден чыккан да. Биз эми Манасты жараткан элбиз. Түгү азыр мындай ирония менен айтканда тепеңдеген кичинекей бир алсыз мамлекет эл сыяктуу көрүнүп атканыбыз менен биздин өзүбүздүн рухубуз, генетикабызда улуулук жатат да, айкөлдүк жаткан элбиз да биз. Аны окуп, аңдап, түшүнүш керек деп какшап атабыз го. Аны ошол жолго чакырыш керек деп. Ошондой процесстер жүрүп атат. Жаманбы, жакшыбы, колдошубуз керек деп. Мына процесстерди колдоп, анан мындай туурадан чыккан дөңгөчтөр элдин рухун, маанайын бускан. Муну токтотуу керек. Буларды талкууларга салыш керек. Эртең Айтматовдун конференциясында катышсам мен айтам мындай акмакчылыкты, көз каманчылыкты, чыккынчылыкты, саткындыкты айтуу керек да. Анан эми эртеңки маанайды жакшы эртең менен да айтабыз. Улуу агабыздын 95 жылдыгы бозогубузга турат. 100 жылдыгы келет эртең. Айтматовду окуу дегенди бизде жандандырбаса, дүйнө түшүнгөндү али кыргыз түшүнө элек. Урпактарыбыз жөнүндө айтуу да кыйын өзү. Биз али Айтматовду жакшы түшүнө элекпиз. Окуй элекпиз. Мен Айтматовдун мыкты окурман деп эсептейм. Биз али ушул чабалдыгыбыздан, жалкоолугубуздан ушу Айтматовдун деңгээлин өзүбүздүн улутка сиңире албай атабыз, жеткире албай атабыз да. Аманчылык болсун.